Дүйнөдөгү эң пайдалуу 10 жашылча жемиш деп билип жүрүңүз. Адам баласынын организми жакшы иштеши үчүн микроэлементтерге муктаж табигый витаминдерди дүкөндөрдөн оңой таба аласыз. Дүйнөдөгү эң пайдалуу жашылча жемиштердин катарына сарымсак, шпинат, кинао, балык, анар, сабиз жана лимон кирет. Алар уникалдуу микроэлементтерден туруп адамдардын ден соолугуна жакшы таасир тийгизе алат. Чия уруктары. Чия үрөөнү протеинге жана клетчаткага бай келип бат тойгузат. Мындан тышкары уруктар жүрөккө кан айланууга зарыл болгон омега 3 жана омега 6 май кислоталары бар. Майлар Е витамини менен бирге бат картайып кетүүдөн коргойт. Сабиз Б, С, К, Е витаминдерине бай. Сабиздин курамындагы каротин адамдын организминде эң керектүү зат. Сабиз көздүн көрүүсүнө жакшы жардам берет. Витаминдердин жана микроэлементтердин комплекси көздүн торчосун бекемдөөгө жардам берет. Ошондой эле өпкөнүн иштешине оң таасир тийгизет. Шпинат иммунитетти бекемдөөгө жардам берет. 100 грамм шпинаттын курамында С витамининин суткалык дозасынын жарымына жакыны болот. Көк чөптөрдүн курамындагы А витамининин чоң көлөмү токсиндерден арылтат. Мындан тышкары шпинат сезгенүүнү азайтууга жардам берет. Балык пайдалуу тамак. Анын этинде омега 3 кислота майлары бар. Алар бөйрөктүн иштеши үчүн маанилүү, ошол эле учурда холестериндин деңгээлин төмөндөтөт. Анардын пайдалуулугу эмнеде? Мөмөданында С, B6, B12 витаминдери, ошондой эле магний жана йод бар. Анардын ширесинде оксал, суктин, алма, лимон, шарап сыяктуу көптөгөн кислоталар бар. Алар гемоглобиндин көбөйүшүнө өбөлгө түзгөндүктөн кан жана жүрөк оорулары бар адамдар үчүн абдан пайдалуу. Сарымсак антибиотик жашылча катары каралат. Мисалы, тамак сиңирүүгө жардам берип, тамырда кан уюп калуусун алдын алат. Сасык тумоону дарылоодо жакшы азык. Сарымсактын курамында пайдалуу заттар көп болгону менен 5 граммдан ашык жегенге болбойт. Лимон иммунитетти бекемдейт. Инфаркт болуу, инсульт алдын алуу коркунучун азайтат. Бөйрөктөгү таштарды эритүүгө жардам берет. Баардык азык ден соолукка пайдалуу болгону өлчөмү менен пайдаланганды билүү зарыл. Өлчөмүнөн ашыкча колдонуу пайданы зыянга айлантып коюшу толук мүмкүн.